Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Медербек Сатыев бүгүн таң эрте жумуш күнүнүн башталышы менен Жогорку сотко караштуу сот департаментине күтүүсүз барды. Кандайсыз? Жакшысызбы? Денсаулыктар жакшыбы? Негизи күнүмдүк жумушуңуздар кандай болуп атат? Анан эми быйыл жылдын башында азыр бүт багыттарды тактап алсак. Анда жетекчилик жана бөлүм башчылары менен жыйын өткөрдү. Сот түзүмдө иштегендер үчүн мыйзам жана эл аралык талаптарга жооп берген шарттарды түзүү аталган департаменттин башкы милдети. Жыйында эң алды менен өткөн жылы башталган курулуштар жана кийинки жылдарга карата пландар суралып, жооптор алынды. Сот адилеттик үйүнөн баштайбыз. Бул деген президенттин азыр жүргүзүп аткан саясатына дал келтириш максатында биз 3 сотту бир имаратка кошобуз. Сот системасын санари форматка өткөрүүгө байланыштуу маселе башкалардан болуп дыкат талкууга алынды. Мында жыл жаңыргандан тартып күчүнө кирген мыйзамга ылайыктуу аудио-видео фиксация, онлайн трансляция боюнча жасалып жаткан иштер көтөрүлдү. Маалым болгондой, ал үчүн республикалык бюджеттен ири суммадагы акча бөлүнгөн. Мындан тышкары чет элдик грант да тартылган. Бирок гранттык каражат боюнча оңдуу жооптор болбогондугу сынга кабылды. Грант боюнча билесиңерби? Международный. Именно цифровизация боюнча жергиликтүү сотторго жумшалат ошол. Билесиңерби? Международный отдел. Международный отдел кто это? Грант боюнча иши. А ким байланышты түзөт грант менен? Башка мамлекет менен байланышты ким түзөт? Международныйбы? А эмне билбейсиңер? Бул эмне деген жорук? Түз тиешелүү кызматкерлер өзү билбей отурса, мына биздин подходубуз. Не дейсиз айда? Көзөмөлгө аласыздарбы? Айта кетсек, буга чейин республика боюнча бардык сот тутумдарындагы сот залдарына автоматташтырылган аудио жана видео жазуучу жабдыктар орнотулган. Бирок алардын айрымдары учурда жакшы иштебей же жарактан чыккан. Бир топ жыл мурда Украина мамлекетинен алынган бул жабдыктарды оңдоодо маселе жаралган. Азыркы учурда ал чечилип баштаганын сот департаментинин жетекчиси билдирди. Белгилей кетчү жагдай республика боюнча жалпы 193 сот залдары бар. Учурда алардын 40тан ашыгына жаңы аудио жана видео жазуучу аппараттар орнотулуп аяктоо алдында турат. Негизинен жакынкы учурда өлкөдөгү бардык сот залдарын автоматташтырылган аудио жана видео жазуучу жаңы жабдыктар менен толук камсыздоо пландалган. Жыйындын жүрүшүндө аталган департаментке караштуу болгон республикадагы сот приставтарынын иштөө тартиптери, алардын форма менен камсыздалышы, физикалык даярдыктары тууралуу маселе да талкууга алынды. Отурумда төрага Медербек Сатыев сот департаментине караштуу түзүмдөрдөгү тартип жана кадр маселесине өзгөчө басым жасап, ишти аксатып артка тарткан кызматкерлерден арылуу, алардын ордуна сот тутумуна күйгөн мекенчил жана жооптуу кызматкерлерди алуу талабын койду. Бүт кадрды начальниктен тартып пересмотреть. Приставтан берип пересмотреть. Бухгалтерден берип пересмотреть. Макулбу? Бардыгын карап чыккыла. Жумушун волокита кылгандардан арылгыла. Биз алар менен алыска кетпейбиз. Чтобы ар бир местада специалисттер отурсун. Мына азыр байкап атасыңар, бүт тармакка специалисттерди алып келип атабыз азыр. Мурдагыдай тааныш билиш, кол ирисине тартат деген жок азыр, андай нерсе. Свой чужой деген жок. Бир эле түшүнүк бар, системабы, анан кызматкерлер. Ар биринин өзүнүн милдеттери бар. Ошону так аткармай. Мыйзам жолунда аткаргыла. Здесь только системага үчүн иштеп беремин. Патриоттор гана иштейт. Азыр мамлекет үчүн бир команда, ынтымакта, биримдикте иштейли. Ичинен бөлүп жарылуу деген болбосун. Бакса өлкө. Жыйындын соңунда төрага Сатыев Жогорку сотко караштуу сот департаментинин жетекчилигине ишти ыраттуу алып баруу менен алдыңкы жетишкендиктерди камсыз кыла тургандыгына ишеним билдирди.